Урматтуу Насихат радиосунун угармандары жана Марва телеканалынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде Бакыт Ордосу программасы, бул программаны алып барган жолдош кызы Мерим болмокчумун. 1 саат аралыгында биз кадырман коногубуз катары чакырдык. 1 саат аралыгында абдан сонун тема талкууда болмокчу. Темабызды айтып өтөлүк, адеп кыз адеби кымбат аттуу тема коюлду жана бул темада сүйлөп берүү үчүн биз Бакыт Ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борборунун мүдүрү, ошондой эле араб тилчи жана коомдук ишмер десек болот, Акимжан Ажы Эркешев болмокчу. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Кадырман коногубуз болуп келгендигиңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдирип өтөлүк. Рахмат сиздерге дагы, атайын программаңыздарга конок катары чакырып, эл менен аз болсо дагы баарлашып калууга мүмкүнчүлүк түзгөндүгүңүздөр үчүн мен дагы ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү темабызды дагы бир жолу эскертип өтөлүк. Кыз адеби кымбат аттуу өтө орчундуу тема коюлду. Устаз, айтып өтсөңүз, азыркы учурда кыздарыбыздын адеби туурасында сиздин көз карашыңыз боюнча кыз адеби негизи кандай болуусу керек? Биринчиден жалпы угармандарыбызга, биздин көрөрмандарыбызга кайрылып, алар менен саламдашып өтүүгө мүмкүнчүлүк берсеңиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Бүгүнкү темаңыздар абдан маанилүү дагы, өтө бир чоң тема десек болот. Бул дүйнөдөгү эң чоң тема деп дагы айтсак болот. Себеби дегенде, эгерде дүйнө жүзү эркектер менен аялдар бөлүгүнөн турса, бирок мына ошол эки бөлүктүн бирдей ошол эненин, кыздын, эженин колунан өтөт да. Ал баары ошонун колунан чоңойот, ошонун тарбиясын көрөт. Ошондо кыргызда айтып коет го, баягы кыздын энеси жакшысынын баары жакшы, атасынын жакшысынын бири жакшы же болсо тескерисинче энеси жамандын баары жаман, атасы жамандын бири жаман деп атып койгон. Себеби дегенде бүгүнкү тема ушунчалык маанилүү, ушунчалык терең. Себеби дегенде улут болобу, мамлекет болобу, деги эле адам пай, адамзат өзү негиз алганда энеге негиз алат да, апага негиз алат. Ал апа, ал эне ким дегенде, ал бүгүнкү кыз. Ошондуктан динибизде кыз адебине көңүл бурган учурда кыздардын өзүнүн баркын ошол дин келген мезгилден тарта өтө улуу бийиктикке көтөргөн. Караңгылык доору деп атап коебуз ислам келгенге чейинки доордо. Ошол мезгилде кыздарды мындай бир балекеттин же болбосо кайсы бир туңгуюктун же болбосо бир жолун кара баскан катары кабыл алышкан да, тилекке каршы. Ошол мезгилде ошондой доор болгон. Бул 14 кылым мурдагы доордо кимдин үйүндө кыз төрөлүп, кыз тарбиялап эмес, жөн эле кыздын төрөлүп калышынын өзү ошол үйгө эмне кайсы бир деңгээлде абийирине тие турган, алар намысына чыдабастан аларды керек болсо тирүүлөй көмгөн учурлар дагы болгон дагы. Кудай Таала ыйык Куранда мына ушуну аябай жик деп айтат да. Аябай жик деп айтат. Айтат, кантип силер тирүүлөй көмүлгөн кыздарга анан жооп бересиңер деп аябай мындай катуу жоопкерчиликтин астына койгон да Кудай Таала. Айтайын дегеним, бүгүнкү күндө кыздарыбыз ким дегенде, ошол адам атабыздан тарта эле деги эле адам пай жашоосундагы адамдын өнүгүүсүндө, адамдын тарбиясында, адамдын жетилүүсүндө, адамдардын деги эле үй бүлө түптөп, аны түтүн булатып, анын ортосундагы ошол адамзаттын урпагы уланып келүүсүнө мына ушул эмне кыздарыбыздын эмнеси бар, чоң орду бар да. Караңыз, адамдын өзүнүн урпагы жөн гана уланып калуу менен чектелбейт да. Ал урпак уланган менен кошо ошол ата эне көтөргөн маданият, мына ошол ата эне тутунган көз караш, алардагы болгон дүйнө тааным, алардагы болгон адеп ахлак, алардагы болгон баалуулук ошо эмне этиш керек, ошол кызга өтүш керек. Бирок ошол учурда биз эми үй бүлө кургандан кийин Кудай Таала Куранда айтат, Кудай Таала кимге кааласа эркек бала берет, кимге кааласа кыз бала берет, кимге кааласа экөөнүн тең берет, бирок кимди кааласа Алла Таала экөөнүн тең куржак калтырат дейт да. Чындап эле карап көрсөк, бүгүнкү күндө биздин
үй бүлөлөр бар, кайсы бири кыз деп зардайт, кайсы бири уул деп зардайт, кайсы бири эмнеси болсо дагы ошо болсун дейт, кайсы бири экөөнөн чарчайт да. Андай дагы бар тилекке каршы. Бирок акыр түбүнө келгенде бул эмне дегенде бул чоң Кудай Тааладан сунулган неамат. Эгерде Кудай Таала берген болсо, анда кызы барлар, уулу барлар шүгүрдесин. Себеби дегенде ошол уулду, кызды көрсөм деп көзүнөн жаш эмес кан аккандар толтура. Ал эми колунда бар бирөөгө бар дүйнө, бирөөгө зар дүйнө дегенде эмне кылабыз биз көпчүлүк учурда колундагы баласы барлар, кызы барлар ошонун кадырына жетпей аларды эмне кылышат? Кайсы бир деңгээлде алардын тарбиясында кайдыгер болуп коюшат. Бала дейм чоңоюп атат. Бала дейм мен тойгузуп атпаймынбы? Бала дейм мен кийинтип атпаймынбы? Бала дейм мен мектепке жиберип койдум да деген сылтоо. Акыр аягына келген учурда эмне кылат? Мен жашоо деп тыгынышып жүрбөймүн дейт да. Анан жыйынтыгында келген учурда сиздин сурооңузга келип токтойбуз да. Менин майым, бүгүнкү күндө кыздардын адеп ахлагы, алардагы болгон таалим тарбиясына келген учурда биз бүгүнкү күндө кайсы бир деңгээлде өтө мындай сергек карай турган мезгилге келдик. Биз кечеги доор өттү, кызды койсоң жок дегенде бир жөнөкөй нерсе менен алек болуп, өзүн жок дегенде анын жан дүйнөсүнө доо кетирбеген, анын сезимине доо кетирбеген нерселер менен алек болчу. Курчак менен айталык бир эмне деп коебуз, баягы кыздардын алектенген иши кол эмгеги айтайлык, баягы эмне деп коет элек, чеберчилик менен айтайлык, жанагындай бир тор токуйт эле, же болбосо дагы бир курчак ойнойт эле, сайма саят эле, оймо коет эле энесинин жанында туруп. Эч болбоду дегенде ошол, жок дегенде ошол кийизди сабап, жүндү сабап, жүндү жок дегенде тытып, ошону энесине жардам берет эле да. Бул эмгектердин бардыгы кыздардын жан дүйнөсүнө, алардын сезимине, дүйнө таанымына доо кетирбейт эле. Бирок бүгүнкү күндөгү кыздарыбыз баягыдай жабынып, бир бөлмөнүн ичине кирип, анан тыптынч болуп эле калса, ата-энелер жыргап эле мына кызыбыз тынч болуп калды деп, жыйынтыгында кыздарыбыз дүйнөсүнөн ооруп калып атат, ички дүйнөсүнөн ооруп калып атат. Ал оору, Кудай сактасын, ушунчалык жаман оору болуп атат, аларды узак бир иллюзияларга алып барып атат. Аларды өздөрү билбеген ааламга жетелеп атат. Жыйынтыгы эмне өтүп атат дегенде, өзүнө өзү кол салуу менен бүтүп атат. Эң кейиштүүсү. Анан беркиси, ал эки ата-эненин кайгысына калган, ар кандай бир айталык, Кудай сактасын, жүрүм турумунан, сүйлөгөн сөзүндө, алар кылган мамилесинде көрүнүп кала турган бир кесепеттүү эмне абалдарга калып калып атат. Албетте мен ойлойм, биздин программанын жүрүшүндө бул маселелерге дагы бир кененирээк токтолобузга деп. Ооба, туура айтасыз. Буга чейин айтып өттүңүз, атасынын, апасынын кандайдыр бир сапаттары ошо кызына көчүрүлүп өтүүсү керек деп. Анан ушул жерден бир суроону бергим келди. Ошондо кыз баланы тарбиялоодо канча жаштан баштаса туура болот? Кыз баланын тарбиясы табигый өзүнүн жетилүүсүнө келген учур шарияттын көз карашында кыздардын жетилүүсү эркек балдарга караганда 2 же 3 жылга мурдараак жетилет. Бул табигый нерсе. Бул табигый нерселер эмнесине байланыштуу дегенде, Кудай Таала жараткандагы табият ошондой. Баягы классташтарды эле карап көрсөңүз, класстын ичинде класском ким десе бир кыз болот. Староста ким десе кыз болот. Ошол эле класс, 5-класс, класстын ичинде эң дурусу ким деген кыз. Себеби ал батыраак түшүнө алат, батыраак кабыл ала алат, батыраак ишке ашыра алат, кайсы бир жоопкерчиликти так аткара алат. Анын жанында ошол эле жаштагы 5-класстагы баланы карасак, биз шөмтүрөп сумкабызды эптей албай, анан замогубузду тарта албай, анан тапшырма берсе эстен чыгып калып, анан кийин кайсы бир жоопкерчиликти мойнубузга алса, анан кийин деп коюп биз эмне кылат элек дайыма. Бул эмне дегенде, ал жетилүү процессиндеги болгон айырмачылык. Ал эркек балдарга караганда кыздардагы болгон жетилүү эмне батыраак. Эгерде кыздар батыраак жетиле турган болсо, анда аларга айтканда жалпысынан кыз бала, эркек бала дебей аларга тарбия берүүнүн мезгили 7 жашынан баштап эмне болуш керек?
жакшынакай Колго сөздөрдү алыныш керек. кадимкидей аларга жоопкерчилик тагышып, бирок 10 жашына келген учурда ал бир туугандар болсо дагы эмне болуш керек, алар төшөктөн бөлүнүш керек. 10 жашына келин тартып, анан эркек балабы, кыз балабы, ал экөө тең бирдей Кудай Тааланын астында болгон милдеттерди аткарууга өтүш керек, намазды үйрөнүш керек. Ал намаз эмне дегенде, ал жөн гана балким ал баланын ал жеткинчектин аң сезиминде болбосо дагы, бирок намаздын пайдалуу жагын көпчүлүк адамдар эске албай атат. Намаздын пайдалуу жагы эмне дегенде, бул жоопкерчилик. Баланын ошол мезгилден тартып, менин жасачу бир жумушум бар. Мен өз мезгилинде аткарчу бир милдетим бар. Ал милдетти аткаруу үчүн менен мол жумуштар талап кылынат. Биз ошолорду аткарган мезгилде дагы өтө так жана туура жана эч кандай кемчиликсиз аткарышым керек. Ал деген сөз намаз бул оюнчук эмес экендигин биз эмне кылабыз ошол мезгилден. Намазга жоопкерчиликтүү караган кыз же намазга жоопкерчиликтүү караган бала бул эртеңки күнү атасынын тапшырмасына же элинин тапшырмасына же айтайлык мамлекеттин тапшырмасына ошондой эмне кайдыгер карабачу болот. Намаздын эң алгачкы берген тарбиялык жагы эмне дегенде, баланы кичинекейинен жоопкерчиликке эмне кылат, үйрөтөт. Андан кийин анын руханияты кийинки маселе. Ал руханиятты түшүнбөйт ал мезгилде. Ал болгону жоопкерчиликти эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн мезгилде, ошол мезгилде ошол жоопкерчиликке алып барууга келген учурда балаңарды кыска дагы эмне баргыла деген. Ал деген сөз балалыгына барат да. Бүгүнкү күндө биз балабызды чайды алып берип койчу деп алдыра албай калдык го. Эркелетип отуруп, туурабы? Көрсө биз ошол кыздарыбызды, балдарыбызды 10 жашынан тарта так туура жоопкерчиликке үйрөтүшүбүз керек. Эми сиздин сурооңузга келсек, кайсыл жашынан туура болот десек, кыздарды кичинекейинен тартып, кыздардын бардык урматтын, бардык сыйдын, бардык кадыр барктын ордун сездиришибиз керек. Ал эмне дегенде, ал кыз кичинекей мезгилинде кайсы бир айталык чыныны сындырып койду эле, же болбосо кайсы бир чайнекти кагып койду эле, ошон үчүн шапалактап, уруп, аны чымчып, кулагын чозуп, андай жазалабашыбыз керек. Кыз баланы өзгөчө кыз баланы. Себеби дегенде, бул жердеги биз бүгүнкү берүүдөгү токтолгубуз келген нерсе өзгөчө кыз балага таандык болгон психологиялык абал. Бул кыз балада болгон психологиялык абал, ал дайыма эмнени мындай бир ырайымды жана калкалоону жана сүйүүнү жана аёону эңсеп чоңоет. Анын жанында эркек бала анчалык эмне болбойт, жароокер болбойт. Ал анча мынча катуу сүйлөсөң, ал сыртка басып кетип, ал өзүнүн оюну менен алаксып эмне кылып келет, ал кайра кирген мезгилде эркектей болуп киргиси келет. Бирок кыз ал таарынычты эмне кылат, ал көкүрөгүнөн чыгара албайт. Ошондуктан этият болчу маселе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисинде ушул нерсе катылган. Пайгамбар айтат, кимдин 3 кызы болсо дейт. Ошол 3 кызды кийинткен болсо, ичирген болсо, баккан болсо, каржылаган болсо, тарбиялап чоңойткон болсо дейт да, алардын машакатына чыдаган болсо дейт да. Карагыла, алардын машакатына чыдаган болсо, анан ошол нерсени узатып, татыктуу жерге узатып койгон болсо. Өзү ылайыгына тапты дагы, колун сурап келген мезгилде жакшынакай кылып узатып, үйдөн эмне кылып турмушка чыгарып койду деле. Пайгамбар айтты, мына ушул ата үчүн ошол кызга жумшаган эмгегине кайтарым катары бейиштен башка эч нерсе жок деди. Караңыз, бул жерде сөз жөн гана кыздуу болуп калып, анан ошол кыз байлагатка жеткен мезгилде анан узатып коюп эле бул сыйлыкка жетип калуу эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баарын бирден санап өткөрдү. Аны тарбиялаган болсо, аны кийинткен болсо, аны ичирген болсо, анын машакатына чыдаган болсо. Баланын машакатына караганда кыздын машакаты көп болот. Алардын таарынычы, алардын сезимталдыгы, алардын сен шүрт эткен нерсени ал тете алсы кулагынын чети менен угуп эле түшүнүп алат. Анан ал айланып келип туруп сөздү тияктан таштайт. Сен аны байкап калсаң байкап калдың, байкабасаң сен кызыңды тарынтып аласың. Ошондон Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кыздарын чоңойткон мезгилде пайгамбар катары отурган жеринен кызы киргенде ордунан тура калып чуркап барып эмне кылган, колунан алган. Кызым келдиңби деп колунан кармаган. Анан келип туруп өзү отурган жерге отургузган. Анан анын жанына пайгамбар өзү отурган. Ошол мезгилде кыз өзүн ким сезди?
ханыша сезди. Мындайча айтканда, ал кыз жер бетиндеги эң кыйын мен атам деп сезет. Бүгүнкү күндө деле ар бир кыз эң кыйын ким деген мен атам деп айтат. А вот ошо жер бетиндеги эң кыйын эркек ордунан тура калып кызынын колунан кармап туруп өзүнүн ордуна отургузган мезгилде ал кыз өзүн ким сезет дегенде, сиз эле айткандай чындап эле ханыша сезет. Ал мезгилде ал эмне дегенде чындап эле мени коргой турган, мени ар кандай кыйынчылыктан тосо турган, мени ар кандай бир көйгөйлөрдөн эмне сактап чыга турган ушул киши деп эмне кылат ал, тааныйт. Бирок тилекке каршы биз эмне кылабыз дегенде, биз кээде көңүл бир да бурбай коебуз. Кызыбыздын көңүлүнө да карабайбыз, аны кучактап койбойбуз, анын чекесинен сүйүп өп да койбойбуз. Анан кийин ушундай бир өзүбүздү кызыбыздын алдында бир баатыр көрсөткүбүз келет. Натыйжада кызыбыз үйдөн кимди көрөт дегенде, үйдөн ачуулуу, каардуу, эч бир сөзгө келбеген, түшүнгүсү да келбеген, уккусу да келбеген бир таш боор бирөөнү көрөт. Анан кыздын жанагы табиятындагы бар, кыздагы болгон психологиялык өзгөчөлүк эмне дегенде, бул кыздагы болгон аёну, калканды, жанагыдай бир кебелбес зоону, асканы издеп аткан сезими эми үйдөн таппай калгандан кийин ал асканы каяктан издей баштайт дегенде, башка чөйрөдөн, сырткы чөйрөдөн издей баштайт. Анан кийин биз эртеңки күнү эле биз эмне кылабыз? Дароо эле кызыбызды эптеп мектепти бүтүрбөй, аттестатын алып алдырбай, анан кийин шаарга карап кубалайбыз, бар ошол жака деп. Ушул жакта эле баары нерсе ошо даяр тургансып эле. Бул эң туура эмес нерсе да. Эң туура эмес. Ошого чейин кыздарды окутуу зарылчылыгы турат бүгүнкү күндө. Кыздарды окутуу, кыздарга жакшы кесип берүү, болгондо дагы өздөрүнүн табиятына ылайык кесиптерди берүү зарылчылыгы турат. Бирок ошого чейин ки деген маселе бүгүн талкуудагы маселе. Ошого чейин эмне кылыш керек дегенде, ошого чейин ар бир ата, ар бир ага, ар бир ини түздөн түз ушуга жооп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда ушундай пайгамбарыбыз келип туруп неберелерин кучактап өбүп атса, 10 баласы бар бирөө келет дагы карап мыйыгынан күлүп туруп, кантип ушул болсун эми? Кантип ушул болсун? Бала деген баладай эле чуркап жүрө бербей, келе кечке кучактап өбө бербей дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Жылмайып карап туруп, эми сени Кудайым ырайымдан жүрөгүңдөгү болгон ырайымды сууруп салса, мен эмне кылайын? Бул менин боорумдун бир жак бөлүгү. Бул мен жакшы көрөм. Муну мен жакшы көрө албасам, муну мен кучактай албасам, ким баласы мага берет кучактаганга? Эгерде мен ушуга мээрим төкпөсөм, ким менден мээрим алыш керек эле? Мындан башка бирөөнүн баласы менден мээрим ала алабы? Жок. Ошондуктан ар бир ата, ар бир эне өз кызына, өз баласына мээрим төгүш керек. Ар бир эне, ар бир кыз, ар бир бала өз ата энесинен мээрим алуусу керек. Ошондо гана ал түптүү, орундуу чөйрөнү туура кабыл алган бала болуп чыгат. Эгерде ошол нерсеге жетпей калса, ал нерсени сырттан чоочундун колунан издей баштаган бир күн карама нерсеге айланат. Жыйынтыгында эмнеге жетет дегенде, Кудай сактасын, бул өтө кесепеттүү нерсе. Бул балким программанын дагы бир бөлүгүндө эсибизге келсе, бул көйгөйгө дагы токтолуп өтөбүз буюрса. Урматтуу угармандар, Насыркат радиосунун угармандары жана ошондой эле Марва телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерге бүгүнкү талкууга алынып жаткан темабыз туурасында эскертип өтөлүк. Бакыт ордосу программасы, темабыз болсо кыз адеби кымбат. Устаз, буга чейинки айтып өткөн сөзүңүзгө албетте кунт коюп угуп отурдум. Анан бир нерсени абдан баса белгилеп өттүңүз. Атанын, ининин, аганын орду кыздын адептүү болуп тарбиялануусуна аябай чоң бир өбөлгөчү болот. Түз жоопкерлер ошолор. Эмне үчүн? Мундагы мен бир сөзгө негиздеп айтып атам. Кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыямат күнү келген учурда бир аял өзү менен кошо 4 эркекти дозокко кошо алып кирет дейт да. Анан алар кимдер экен, я Расулалла десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, атасы дейт. Анан агасы дейт, анан иниси дейт, анан күйөөсү дейт да. Эгерде мындай чындап карап көрө турган болсок, кызга калкан болуп берген, канатын жайган, анын кызматын өтөгөн, анын чөнтөгүндөгү акчасын сараңдык кылбастан төлөп берген, анын басканына, турганына, кийгенине, ичкенине бергендер кимдер? Атасы, агасы, иниси, анан күйөөсү. Ушул төртөө гана аяусыз берет.
Башка баарысы санайт. Ооба. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде ата тараптан, ага тараптан кызга карата болгон туура мамиле болбосо, ошол атага, агага окшогон адамдар тараптан ал кызга зыян нерселер көп келет. Мына мен жанагы программанын жүрүшүндө айтат окшоймун деген нерсе дароо эле келип калды окшойт сурооңор аркылуу. Сен дегенде мындай болуп атпайбы? Биз жана айткандай кыз адеби кымбат деп биз бүгүнкү программабыздын аты айтып тургандай эле, кызыбыздын адебин биз бүгүнкү күн мурунтан ошол нерсеге биз жакшылап маани берип, кыз адеби деген ушул эле көпчүлүктүн аң сезимине баягы таяк келет экен, анан шапалак келет экен. Жок, андай эмес. Биз биринчи кызды тарбиялаган мезгилде кызга өзүбүздөгү болгон жакындык сезимибизди же жакындык жүрөгүбүздүн ичинен ага коркунучсуз орунду беришибиз керек. Ошол кызды сактайт. Эмне үчүн жогору жакта айттык? Эгер ошондой кылбасак, биз кыз мына ошол таппаган нерсесин сырттан издей баштайт деп. Себеби дегенде, кыздын табиятындагы бар нерсе дайыма жылуулукту тапкысы келет. Себеби дегенде, ал аял, ал кыз. Ал жылуулук жасаш үчүн келген эмес жарыкчылыкка. Ал жылуулукка кириш үчүн, жылуулукка конуш үчүн. Кыргыз айтат, тууруна конду деп айтат кыздарды. Туур бул биздин кадимки кыргыздын баягы улуттук өнөрлөрүнө, жасы улуттук эмгектерине кирет бул. Чеберчиликтерине кирет. Бул эмне дегенде, кушту тарбиялаган мезгилде аны эмне кылат? Кушту көндүрүп, анан ага ыңгайлуу болгон дайыма жылуу шамал тийбеген, анан тууруна конгурат. Туурабы? Значит, кыз өзүнүн табиятында төрөлгөндөн тартып эле ошондой туурду издеп жүрөт. Ал атасынан издейт, агасынан издейт, өзүнүн издейт. Ал өзүнүн үйүндө жүргөн мезгилде да ханышадай жүрүш керек. Ал эч нерседен камтама болбош керек. Ал кыжаалат болбош керек. Мен кантип тамактанам, мен кантип кийинем, мен кантип базарга барып кийим алам. Жок. Ал жоопкерчилик атанын мойнундагы милдет. Эгер ата өтүп кетсе, аганын мойнундагы милдет. Эгер агасы өтүп кетсе, инисинин мойнундагы милдет. Эркек жоопкерчиликти ал эмне кыла берет? Кайсыл учурда болсо да көтөрө берет. Андан кийин ал бойго жетип, балагачка жетип, турмушка чыккан мезгилде, бияктагы атадагы, агадагы, инидеги болгон жоопкерчилик кимдин мойнуна өтөт? Түздөн түз жолдошунун мойнуна өтөт. Мына ошол мезгилде да ал келип туруп, кайра эле ошол тууруна отурат. Карагыла. Ошол мезгилде айтайлык, эми ошол турмушка чыкканга чейин ал могул жактагы туурду таппады. Жана биз айтып аткан жүрөгүн ачкан жок да. Ал жылуу жерди тапкан жок. Ал ошол жердеги болгон өзүнүн сезимине, өзүнүн издеп аткан коргоосун, өзүнүн мындайча айтканда чебин, өзүнүн аскасын таба албай калды. Ал мезгилде анан эптеп, септеп, ал эмне кылат? Анан ары сүрүлүп, бери сүрүлүп келип туруп, анан ошол чепти, ошол коргонду, ошол коргоону ал эми сырттан издеп баштайт. А сыртта ал чеп кандай болушун ал түшүнбөйт байкуш. Ал билбейт, болгон издеп жүрөт. Ал келет да кимге туш келет дегенде, обычный маршруткадагы кетип аткан бир зөкүргө туш келет. Ал зөкүр эмне кылат? Анан кийин өзүнүн жаман оюн, жаман тилегин ишке ашырыш үчүн болгону азыр маршрутканын акчасы 12 сомбу, 8 сомбу, иш кылса 8 сом төлөп коет дагы өзүнүн джентльмен көрсөтүп. Ал кыз ошол биринчи жолу өмүрүндө көргөн эмнени көрөт? Ошондой бир төлөп койгон. Мындайча айтканда, төлөп коюу эмес, мамилени көрөт. Ал мамиле бул кыз үчүн мындайча айтканда бир астына кулап түшкөн бир эмне, бир алтындай эле сезилет да. Ушундай мен баягы издеп аткан нерсе ушул деп ойлойм. Алдануу ушул деп. Мына ошол жерде алданат алар. Анан ал акмак бир күн болгону маршрутканы төлөсө, эртеңки күнү маршрутканын акчасына кошо бир мороженое сатып берет. Ал ойлойт, мына баягы жана мен издеп аткан дейт. Анан бүгүн жетелеп барып кафеден тамак алып берип коет. Ал ойлойт, мына точно мен жанагы издеп аткан нерсе ушул болчу дейт. Байкуш жана үйдөн көрбөй калган да муну. Атасы бир жылмайган эмес. Агасы бир колунан жеке же карындашым деп жетелеп барып туруп жакшынакай жерден анын көңүлүн көтөрүп, маанайын көтөрүп, анын жанында калкан экендигин көрсөтүп, мен бар мезгилде сен эжекем, сен камтама болбогун. Мен бар мезгилде карындашым, сен эчтекени ойлонбогун. Мен жылаңач калсам жылаңач калам, карындашым, бирок сен жылаңач калбайсың деп чоңойтулган кыздардагы үй бүлөдөгү кыздар, булар дайыма башын бийик көтөрүп жүргөн
намыстуу кыздар болот. Качан эркектерден туура тарбия көрбөй калган, туура мамиле көрбөй калган, туура айталык аталык орун таппай калган, атадан атадай болгон мамиле күтпөй калган кыздар, же агадан агадай мамиле күтпөй калган кыздар, же иниден инидей катары мамиле күтпөй калган кыздар анан кийин сыртта кимге айланат? Анан курмандыкка чалынышат. Вот мына ушул жерде анан кийин бизде көйгөй башталат. Себеби дегенде биз жогору жакта айттык, кыздардагы болгон психологиялык өзгөчөлүк ушул жерде. Алар эмнени издейт дегенде, алар дайыма өзүнүн колдоочусун издейт, өзүнүн жардамчысын издейт. Себеби дегенде алар табиятында бүгүнкү күндөгү феминисттик көз караштар бар. Анын кереги жок, мунун кереги жок, биз өзүбүз жасай алабыз дейт. Алар байкуштар. Алар турган байкуштар. Себеби дегенде алар биринчилерден болуп ошол эркектеги болгон алар үчүн жаратылган нерседен баш тарткандар. Себеби дегенде Алла Таала кудуреттүү зат. Асман менен жерди, түн менен күндү, ак менен караны, ысык менен муздакты, жакшы менен жаманды жаратып койгон Алла Таала эркек менен аялды дагы бири-бирине жанаштырып жараткан. Эгерде мына ошол нерседен баш тартып, жок мен өзүм гана адам боло алам деген сөз, бул Алла Тааланын жаратып койгон жалпы мыйзамына каршы чыгып алуу деген сөз. Ал деген сөз бүткүл дүйнөдөгү болгон шамал ылдый карап сүйрүп атса, сен чоң плакатты көтөрүп алып, жок мен тескери шамалга карап баса алам деп аткан акмаксың сен. Себеби дегенде эч качан сен Кудайдын мыйзамына каршы чыга албайсың. Кудай Тааланын мыйзамы ал башка. Ал мыйзамда эмнени көрсөт, эмнени Алла Таала каалаган дегенде, мына ошол эркек менен аял бири-бирин толукталсын деп эмне кылган? Жараткан. Мына ошол толукталуудагы болгон өзгөчө нерсе эмне дегенде, эркектеги болгон күчтүү, кайраттуулукту, сабырдуулукту толуктай турган кыздагы болгон эмне? Мээрим, назиктик, айталык кечиримдүүлүк, айталык тазалык, ушул нерселер эмне кылып турат? Бул нерсени толуктап турат. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү биздин эң бир орчундуу тема катары койгонуңарга мен дагы ыраазычылык билдиргим келет. Себеби дегенде теманын башталышында мен айткандай эле, биз кайсы бирден келди кыздарыбызга келген учурда эмне эми кийиндирип койбодумбу? Жок. Жегирип коюу, ичирип коюу бул мен үйдө аткан сарайдын ичиндеги жаныбарлар бала деген андай эмес. Өзгөчө кыз бала. Пайгамбар саллаллаху алейхи жанагы 3 кызды ошондой машакатына чыдап, аны кийиндирип, аны ишендирип койгон ата кайтарымы 5 болот дегенде 2 кызы бар сахаба угуп калат. Я Расулалла, 2 кызы болсочу деп кол көтөрөт. Ошондо сен 2 кызың бар беле? О, 2 эле кызым бар. Не кылат меники? Меники эмне деген, сеники да 5 болот деген. Бул сөздү угуп калгандагы бир сахабада бир эле кызы бар экен байкуштун. Бир Кудай Таала бергени да. Ошого келип туруп анан сурат, Я Расулалла, эгер бир кыз болсочу дегенде, ой, ошо бир кыздын дагы машакаты чоң. Ошо бир кыздын дагы тарбиясы чоң. Эгерде ошол бир кызды жакшылап тарбияласаң, бир кызга жакшылап сен бир айталык толук таалим тарбия берип, адеп ахлагын түздөп, жүрүм турумун бекемдеп, анан бир татыктуу жерге узатып койсоң, сен адам атадан келаткан көчтү улап атасың ошо менен дагы. Урпак улайт. Балдарды тарбия кошот. Мен кээ бирде Кур'ан окуткан жерлерге барып калсам, канча жашта эле десем айтат, апам 87 эле, анан 90го келип калды эле, анан 85те болчу деп айтышат да. Анан канча балаңыз бар? Канча балалы болгон? Сиз канча бир туугансыз десем айтат, биз 8 бир тууганбыз, 10 бир тууганбыз, 12 бир тууганбыз, 14 бир тууганбыз деп айтышат да. Байкуш энелерди эми элестеткиле да, ошол бүгүнкү күндөгү 90го чыккан эне деле канчанчы жыл туулган болот? Бир кылым жашап койгон эне. Бир кылым мурдагы жашоо деңгээл, ошол мезгилдеги шарт, ошол мезгилдеги азап, ошол мезгилдеги баягы тим эле кулдай кылып иштеткен режим коммунисттик. Ошол мезгилде дагы ошол ал жактагы жумушун да бүтүрүп, үйдөгү орозгерин да жүргүзүп, бала бакырысын дагы тарбиялап, ошол 10 баланы, 12 баланы бутка тургузуп, анан 90 жыл өмүр кечирип кеткенден кийин айтам да,
айнан айын ушул Куран окуткан келген эне журтта апалар айрыкча ушу энеден үлгү алгылачы. Бүгүн биз бир баланы төрөбөй айкай салабыз. Эгерде кичине бирдең болуп калса сен таппайсың деп күйөөлөрдү эмне кылабыз, алар бучка такайбыз. Анан дагы бир иши кылса эле бир төрөгөнүң 2 бала, анан керек кечке бакырганың эле мен кылдым дейсиң. Мына эне деген ушундай болуш керек. Эне деген ошондой эрдикти жасаш керек. Эне ошондой эрдик үчүн жаралган. Себеби дегенде энелер болбосо жер бетинде адам пайымды болбойт, уланбайт. Ушундай. Эң жакшы сонун нерселерди айтып бердиңиз. Устаз, дагы бир сурай туруучу бир суроом пайда болуп кетти. Ошондо кыздарыбыздын адептүү болуп тарбиялануусуна атакеси, иниси, байкеси себепчи болот экен, дагы эмнелер таасир берет? Билесиңерби, бул жерде мен айтып аткан маселеде мен жоопкерчилик жагына келгенче токтолуп айттым, атасы, агасы, иниси деп. Себеби дегенде мен жогору жакта айтпадымбы? Ал кыздын атасы бар мезгилде ал кыз канышадай болуп жүрүш керек. Атасы жок болуп калса агасы, агасы да жок болуп калса анда иниси. Беши кылса көлөкө түшпөш керек ал кызга. Ал кыз мындайча айтканда дайыма канат алдында, дайыма коргоо алдында, ал дайыма колдоо алдында жүрүш керек. Себеби дегенде андан башканын табияты көтөрө албайт. Биз мына акыркы мезгилде эмне кылдык, аялдарыбызды базарга чыгарып көрдүк го. Кимдер пайда болду? Же аялга окшоштура албайсың, же эркекке окшоштура албайсың, бир мутанттар пайда болду да. Кайсыл жагынан? Биз сүйлөгөн, мамилесине келген учурда ал анын психикасына доо кетти аялдардын. Аялдардын психикасында доо кеткен. Алар бир нерсени толук түшүндүрүп бере албайт. Эки сөз сүйлөгөнүн ачуусу келет. Содалашып түшүрчү десең сени урушуп берет. Бар кет, сен башкача алсаң башкача алып ал дейт. Бул эмне жөнүндө кабар берет дегенде, базар аялдардын орду эмес. Табиятына туура келбейт. Көчөдөгү аялдардын орду эмес. Ал да табиятына туура келбейт. Ушундай бир жумуштар бар, аялдардын табиятына ылайыктуу болгон. Мына ошол табиятына ылайыктуу болгон нерсе эмне дегенде, аларга болгон коргоо керек. Ошол жоопкерчиликке келгенде мен айттым, ал ата, ага, ини анан күйөөгө турмушка чыкканда күйөөсү эмне жоопкерчиликти алат. Бирок тарбиясына келген учурда албетте энесин көрүп кызын ал дейт. Жакшы эне барбы? Жакшы эненин кызын коркпой барып ала бер да. Бул турган сөз. Кыргыз айтат го, эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деген сөз. Ошондон. Бирок ошол мезгилде дагы биз коркунучтуу жерди гана белгилеп өттүк жогору жакта. Эгерде эркектерден, атадан, агадан, иниден болгон туура мамиле болбой калган учурда, аны сөзсүз түрдө эртеңки күнү коркунуч күтөт деп айттык. Бирок кыздардын чындап эле адептүү болуп калышына келген учурда эненин салымы чоң. Аны менен кошо эле атанын дагы анан мээрими болуш керек. Ата ага атадай болуп туруп, анын көкүрөгүн ачып, анын кучагында каалагандай ал ойноп, бизде кээ бир учурларда кыз бала да ушинтип атагына эркелет бекен деп, үйдүн ичинде болгондо эркелесин да. Ал кыз, ал ошонун кызы да. Эгерде ошол кыз атасында ошентип эркелебеген болсо, ал кимде да эркелеш керек эле, ал ата деп. Ага деп кимге? Ким мисалы үчүн агасына келип туруп асылып ойнобосо, ага деп анын колун кармап ойнобосо, ага деп ага тамашалап суу чачып ойнобосо, анда ким менен ойнойт ал? Кээ биркилер мындай кылышат да, мындай кор эле баягы эмеге алдырып, айталык баягыдай орусча серьезный деп коет го, бир салаваттуу сездирип анан ойнойм, мен күлбөйм, анан мен ойнобойм, анан кыздар менен кыздар ойнойт дегенде жок. Өтө эле жакшы болот. Карындашы байкеси менен ойносун. Эжеси иниси менен ойносун. Кадимкиде булар бир жатында, бир курсакта жаткандар булар. Бир боордон бүткөндөр. Булар коюн колтук алышып, кадимкиде тамашалашып ойнобосо, анда ким менен алар маанай жарыш керек эле? Ким менен алар өздөрүнүн балалык ордун сезиш керек эле? Мектепке барып, мектептегилер мененби? Биз көрүп атабыз го, мектепте ошентип мүмкүнчүлүктү түзүп койдук элек. Мектепте эмне пайда болду дегенде, мектепте бүгүн ошонун артынан келип туруп, кыздарыбыз бүгүнкү күндө Бишкектен өткөндө камалып кеткен министр айтты, Алымкадыр Бишеналиев айтты. Бир Бишкектин өзүндө эле 50 миңдей аборт болот экен бир айдын ичинде. Өтө коркунучтуу. Бул коркунучтуу нерсе. Эсимде жок, бир айдын дейт, бир жылдын ичинде деп иш кылса. Бир жыл болгон учурда да бул көп да, Кыргызстан үчүн. Бир жыл болсо да бул көп. Эми караңыз. Россиялык педагогдордун бирөөсү айтат.
Россияда өмүр бою педагог болгон бир киши айтат. Биз өмүр бою Советтер Союзундагы болгон көрсөтмө менен кыздар менен балдарды бир класска, бир партага отургузуп, бир класска дагы эмес, даже бир партага келген учурда эркек бала, кыз бала кылып, кыз бала кылып отургузуп аралаштырып окуттук дейт да. Анан эч бир натыйжага жетпедик дейт. Анан эми муну эксперимент катары бөлүштүп көрөлүчү. Эч кимге айтпайбыз. Болгону жөн гана бизде кичине өзгөрүүлөр болуп атат деп мектепте эмне кылдык дейт. 5-класстын балдарын кыздарды өзүнчө бир класска киргизип, балдарды бир класска киргизип өзүнчө окуттук дейт. Өзүнчө окутуп баштаган мезгилде кечеги окуй албай аткан, жетише албай аткан балдар дейт эң жакшы көрсөткүчтөрдү бере баштады дейт. Кече эле акыртта калган кыздар жакшы ийгиликтүү натыйжага жетсе, жакшы окуган кыздарыбыз бизди таң калтырды дейт. Ушунчалык дагы акылы бар болобу кыздардын деп. Анан кийин биз отуруп алып изилдей баштадык. Эмнечи мындай десек, 5-класска келген учурда кыздарыбыз канча жашка толот ошондо? 7 жаштан келген болсо, 5-класс 12 жаш. Балагатка толгон болот кыздар. Балагатка толгон болот. Мына ошол мезгилде ал кыздардагы болгон гормондор, ал кыздарда болгон сезимдик өзгөрүүлөр, ал кыздардагы болгон ар кандай үстөмдүк кылууга, доминировать эткенге күчү жетип ошого далалдык кылып калгандыктан алар сабак менен эмес, башка жанындагы болгон оппоненттер менен болгон күрөшкө күчүн сарптап алат экен. Ал деген сөз кыздар менен балдар болгон мезгилде кыздарды оппонент көрбөйт экен. Кыздар сөзсүз түрдө балдарды оппонент көрөт экен, а балдар ошол эле учурда кыздарды оппонент көрөт экен. Анан кийин ушул нерсенин акыйкатына жеткен мезгилде анан кийин биринчи балдарга кирип, анан сырдуу опрос жасадык дейт. Эмнеге мындай? Силер өзүңөрдү кандай сезип калдыңар? Мынтип окууңар жакшы болуп калды го. Эмнени байкадыңар десе, балдар бардыгы бир добуштан айткан, биз жыргалды сездик деген. Биринчиси. Эмне дегенде, байкуштар биз жогору жакта айтпадыкпы, кыздар эртерээк жетилет дагы, батыраак туят, батыраак түшүнөт. Анан двоечник деп балдарды эмне кылат? Басымдап коюшат. Экинчиден анан кийин баягы сумканы көтөр, анан досканы арчы, анан болду сен сүртөсүң деген нерселердин бардыгы келип туруп балдарга эмне? Анан кийин кээбирде мыскылдап да коюшкан кыздар. Сен былжыраак, сен артта каласың, сен сүйлөй албайсың, сен керек болсо түшүндүрө албайсың деген сөздөр менен эмне кылат? Балдарды басынып салгандыктан балдардагы түшүнүү. Балдар айтышат, бир добуштан биз эркиндик жыргалды сезип атабыз, эркиндик сезип атабыз. Биз ушундай эле калтырып кое бергенчи, биз мектепти бүткөнчө ушинтип өзүбүзчө окуйлук деп эмне кылышат? Өздөрүнүн ойлорун билдиришет. Анан ошол эле мезгилде кыздарга барышат да, силер кандай десе айтат. Биз тынчыраак эле болуп, өзүбүзчө окуганыбыз жакшы экен себеби дегенде бизди тигилер көп алаксытып коет экен деген. Бул деген сөз эмне дегенде, балдардагы болгон психологиялык өзгөчөлүк, кыздардагы болгон психологиялык өзгөчөлүк. Балдардагы болгон жетилүүнүн басаңдыгы, кыздардагы болгон жетилүүнүн эртелиги. Мына ушул нерсе чабышып, бүгүнкү күнгө чейин биздин мектептерде мына ушул кайчы нерсе эмне кылып келет? Биздин балдарыбызды, кыздарыбызды кыйнап келет. Биз дагы ошол нерседен өткөнбүз. Мен бүгүнкү күндө өзүм ошол нерсени мына ошол педагогдорду уккандан кийин ошол нерсени көз алдыма элестетип эле көрүп турам да, бул нерсени, бар нерсе. Анан кийин кайсы бир жерлерде келип туруп сунуштап, же кайсы бир соц тармактарда ошондой сунуштар түшүп калса, бул маселенин каяктан чыгып аткандыгын түшүнбөстөн туруп эле дароо эле тигил дин, анан кийин мен, анан тигил, анан деп башка нерселер менен араштырып алып эле, чалдыгып, жыгылып эле, анан эмнени көздөп аткандыгын түшүндүрбөй эле, анан эмнеге таймаш койтуруп алат тияктагылар өздөрү эле. Соц тармакта өзүнчө эле бир спорт футбольный поле болуп калган го. Бул жактагысы мынтип кыйкырса, тиги жактагысы мынтип кыйкыра берет. Мына ошентип жыйынтыгында эмнеге айланды бүгүнкү күндө чындап эле ошол орус педагогу айткандай эле, биз балдарга, кыздарга аяп мамиле кылышыбыз керек. Эмне биз каалайбызбы, ал эртеңки биздин келечегибиз. Алар эртеңки күнү эгерде татыктуу, жетик тарбия алып, алар адеп ахлагы түз болгон болсо, бекем болгон болсо, анда биз эртеңки келечекти биз коркпой биз өткөрүп бере алабыз. Акча, экономика бул болбогон нерсе.
Бул экономикасы жок эле жашадык го мына 30 жыл. Жашаса болот экен го. Туурабы? Ооба. А бирок 30 жылда биз экономикадан сырткары балдарыбыздын, жалпы эле жарандарыбыздагы болгон эмоциялык, алардын жүрүм турумдук жана алардын акыл сезимдик жана адеп ахлактык маселелеринде биз чоң аксакка кирип калдык го. Бүгүн чындап келген учурда мамлекет акчасыздыктан кыйналып аткан жок. Бүгүнкү мамлекеттин ичинде жарандардагы болгон эң зарыл аба менен суудай болгон зарыл нерсе адеп ахлактын жоголгонунан кыйналып атабыз. Мына сиздерге, мына жалпы угармандарга айтам да. Соцсетти ачкыла, интернетти ачкыла дагы, интернеттеги болгон кылмыштуулукту карагыла. Ошол жердеги болгон жийиркеничтүү көрүнүштөрдү карагыла. Ушул акчасы жоктуктан кылып атабызбы же Башка нерсенин себеби? Акчасы жоктуктан дагы бар ал жерде анча мынча. Көпчүлүк бөлүгү. Бирок 85-90% нерсе ахлаксыздыктан, акчасыздыктан эмес. Мына ошондуктан бул маселеде бүгүнкү берүүбүз мына ата-энелерге айрыкча мына бүгүнкү күндө Бакыт Ордосу үй бүлөлүк барлык топтомчулук борбору дагы атайын кыздарыбызга деп жайкы эс алуу тарбиялык лагерин уюштуруп атабыз. Кыздар үчүн атайын 9 жаштан 16 жашка чейин. Ал жердеги биздин борбордун деле максаты ошол кыздарыбызга жайкы каникул мезгилинде аларга эс алуусу менен кошо кайсы бир баалуулукту жеткирип койсок. Жок дегенде ата-энесин урматтаганда, жок дегенде эртеңки күнгө болгон багытын бир аныктап, туура нерсе менен туура эмес нерсени, ак менен караны, жакшы менен жаманды, анан эртеңки болгон келечекке болгон кадамын жок дегенде бир азыркы күндөн тартып кичине бир аң сезимине салып кое турган болсок дагы биз эртеңки кыздарыбыз үчүн болгон бир чоң салымыбыз болуп калат деп санайбыз да. Абдан сонун лагерь дедиңизби? Ооба. Абдан сонун. Бир аз кененирээк айтып бербейсизби, эгер кыздарга каралган лагерь болсо? Ооба, мен кененирээк токтолсом жакшы болот. Биздин биринчиден айтып өтөйүн, жайгашкан жерибиз Жал микрорайонундагы 3-чү балдар ооруканасына жакын жерде турабыз, Ахунбай көчөсүндө. Ахунбай көчөсүндө жайгашкан ошол жердеги Газпром заправкасынын артында турабыз. Ошол жерде кыз балдар үчүн 9 жаштан 16 жашка чейинки кыздарыбызды күндүзгү мезгилде барып келип эс алып окуй турган лагерь уюштуруп атабыз. Жатып алып калганга жатагы менен мүмкүнчүлүгүбүз жок, ошондуктан кыздар күндүзгү мезгилде гана келип эмне кылышат, бир мезгилде келип ошол жердеги лагердик программаны өтүп кайра үйлөрүнө кетишет. Ал жердеги лагерде биз 15 күндүк мөөнөткө деп бекиттик. 15 күн ичинде кыздарыбызга эң зарыл болгон кол өнөрчүлүк, ар кандай болгон кошумча бир өнөрлөрдү, аны менен кошо жакшы бир адеп ахлактык нормаларды, өздөрүнө зарыл болгон гигиеналык нормаларды, ошондой эле ата-эне кийим, бир тууган кийим, эжеке кийим, агай кийим, мектеп деген эмне, ушул тегеректерде дагы бир кошумча жакшы бир баалуулуктарды берсек деген оюбуз бар. Андан кийин окутуубуз өтө эле кымбат эмес. Бүгүнкү күндө 15 күнгө деп биз 3000 сом акча белгиледик. Себеби дегенде бизде атайын келип окуткан адистерибиз бар. Ал жерде адистер дагы дасыккан адистер кыздарыбызга пайдалуу, туура, жакшы таалим тарбия берет деген эс алдырат деген оюбуз бар буюрса. Абдан сонун. Демек лагериңиздер адеп ахлакка басым жасаган лагерь болот экен да? Ооба. Негизги жагыбыз ошо кыздарыбыздагы болгон адеп ахлагына, жүрүм турумуна, мусулман кызына зарыл болгон нерселерди биз берсек деген оюбуз бар. Эң сонун. Ошо адам баласы, артыкча кыз бала дагы ошо канча илимдүү болбосун, билимдүү болбосун, адеп ахлагы начар болгон болсо, ал алган билим илимдердин баардыгы жуулуп кетет делинет эмеспи? Туура айтасыз. Адеп ахлак албетте баардык нерседен эң биринчи орунда туруусу керек болот. Анан ушул жерден сиз айтып өттүңүз, социалдык тармак туурасында. Азыркы учурда кыздарыбыздын социалдык тармакка өтө эле аралашып, өтө эле өздөрүн активдүү алып жүргөндөрү байкалып жатат коомубузда. Ушуга көз карашыңыз кандай? TikTok тартып дегендей, Instagram алып барып. Мына ушул биз айтып аткан, биз көтөргөн темага байланышкан маселе, көйгөйлүү маселе. Баягы кишиде кыргызда айтат го, көз тиет деген нерсе бар.
көздөп калыптыр деп коет, же көзүгүп калыптыр деп коебуз. Бул нерсенин акыйкатын мен эскертким келет да. Бул нерсе Кудай сактасын, кайсы бир киши ушуга чалдыгып калса, аны оңдой турган эчтеке калбайт. Уже ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде жана эле көзүккөндүк жөнүндө айтсам силерге, көзүккөндүк төөнү казанга салат, адамды кабырга тыгат деген. Ал өлүм менен гана коштолуп ошо менен бүтүт да, Кудай сактасын. Ошол кичине Кудай Таала чырай берген, өң берген кыздарыбыз керели кечке тиктеген телефон болуп калды да. Бирок алар билиш керек, аларды карап аткан көздөрдүн баары жакшы көздөр эмес. Алар элестетип аткан адамдар баары, кол чаап аткан адамдар баары эле чабылып аткан колдой жакшынакай эмес. Алардын көзүндө баягы ак көз бар, көк кара көз бар дегендей, бирөө жакшы болсо бирөө жаман. Бирөөнүн сугу кирет, бирөөнүн кирнеси кирет, бирөөнүн көзү тиет дегендей. Анын эртеңки күнү анын иши жүрүшпөй калат, анын ден соолугунан кетет, анан кийин кашы түшөт, анан тиш түшөт. Азыркы сулуулук дагы кетет дагы, эч кимге жарабаган бир таштандыга айланып калышы мындай эле турган сөз. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү биздин жаштарыбызга, айрыкча кыздарыбызга мен кайгылат элем, кыздарым, мына ушундай бир жосунсуз жорук таанылыс болгонуңуздар жакшы, Себеби дегенде бул убактылуу нерсе. Муну менен эч ким бакыт өрөткө жеткен эмес, муну менен эч ким өзүнүн жашоосун курган эмес. Бул азыркы бир убактылуу келген апаат болду. Мындан дагы бир мезгилинде келген адамдар өзү түшүнүп кайтат. Мындан да толук баш тартат. Бирок азыр ага жете элекпиз. Бирок ага чейин көпчүлүгү кече эле жакында бир врач менен сүйлөшүп калсак айтат, азыркы жаштарыбыз, жаш балдарыбыз сүйлөгөндү жоготуп койду дейт. Жаш балдарыбыз сүйлөй албайт. Илгери мурда бул телефон жок мезгилинде 1 жашка жеткенде сүйлөп баштайт эле да, 1,5 жашка жеткенде кандайбы сүйлөп калат эле. Азыр 3 жашка жеткен бала сүйлөй албай атат дейт. Эмнеге десе, мына ата энеси колуна карматып коет экен, башталышы ошол болуп атат да. Аягы эмне болот дегенде, бойго жеткен кыз керели кечке эле ушинтип карап отурат экен өзүн эле. Мындай кылып эле, керели кечке эле ойку кайкы кылып. Анан эмне пайда табат десең, болгону элдердин ошол кол басып эмне кылып лайк басып койгон. Бул лайк эмне дегенде, бул эч бир акыр түбү жок нерсе. Бирөө жакшы көрүп дагы, бирөө жаман көрүп дагы, бирөө көз атып дагы, бирөө башка ниетте дагы эмне кыла берет, кол басып тура берет. Ошондуктан бул биз үчүн, биздин мусулман кыздар үчүн таптакыр жарабаган оокат бул. Адептүүлүгүнө канчалык деңгээлде таасир Бул адептүүлүктү биринчи талкалаган нерсе ушул. Адамдагы болгон эң кымбат нерсе бул уяттуулук да. Уяттуулук кеткенден кийин адамда эч нерсе калбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, уяттуулук менен ыйман чогуу ушундай болот деп эки колун көрсөтөт. Бирөөсү көтөрүлсө, экинчиси кошо кетет деген. Кара, бирөөсү көтөрүлсө, экинчиси кошо кетет. Мына ошол эмне уяттуулук. TikTok деген ошол кыздарыбыздагы уяттуулукту таптакыр түбүнөн сыйрып салган нерсе. Ошондуктан кыздарыбыз ыймансыз болуп калбагыла, уятсыз болуп уятка калбагыла. Ал деген сөз бул силердин кыз болуп көтөрүп жүргөн эң кымбат нерсеңер ал бетиңердеги уятыңар да. Эгерде ошол жоготуп алсаңар, анда силерде башка эч нерсе калган жок. Ошо. Баарыбызга түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Урматтуу Насыйкат радиосунун угармандары, ошондой эле Марва телеканалынын көрүүчүлөрү, дагы бир жолу эскертип өтөлүк. Коногубуз, төрүбүздө отурган коногубуз Акимжан Ажы Эркешев, Бакыт Ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борборунун мүдүрү, коомдук ишмер, ошондой эле араб тилчи болуп эсептелинет. Азыркы учурда талкууга алынып жаткан темабыз болсо кыз адеби кымбат. Суроо бергим келип жатат. Ошондо тизмекке дагы ким кошулуш керек? Айтайын дегеним, кызга 40 үйдөн тыюу деп коебуз. Басып белгилеп өттүңүз. Атасы, ошондой эркек адамдар, үй бүлөсүнүн мүчөлөрү, апакеси, коомубуз, дагы ким тизмекке кириш керек? Бул кыз тарбиясына келген учурда Кыргызда 40 үйдөн тыюу дегенде өтө терең маани айтылган да. Кызды чындап келген учурда тыюу менен биз жамандыкка алып барган жокпуз да. Тыюу менен кызга жакшы болсун деген тыюуну айтканбыз. Тыюуда
бирөө ойлобош керек, башка бирөөнүн канчалык жумушу бар деп. Жок. Биз ошол кыз жөнүндө ойлонгон мезгилде биз эгоист эмеспиз. Мен өзүмдүн өгүзүм өлбө, арабам сынба деп жүрө бере кетип турган. Жок. Тиги үй бүлөдөгү бир кыз жакшынакай болсо, ал үй бүлөдөгү кыз мага келет, келин болуп. Тиги үй бүлөдөгү кыз жакшы болсо, ал мага болбосо дагы башка бир үйгө кирет, апа болуп. Туурабы? Мына ошол мезгилде кыргызда айткандай, кызга 40 үйдөн тыюу деген учурда эмне жөнүндө сөз кылат дегенде, кызга ким жакшы сөздү айтып, насаат кылып коюуга укугу бар адамдын бардыгы ошол жака кирет. Айталык, Мугалим. атасы, энеси, абасы, иниси, аталаш бир тууганы, энелеш бир тууган, тайекеси, жээни, бөлөсү, эжекеси, агайы, кошуна байкеси, кошуна көргөн болсо, карындашым, могу кылганың жакшы эмес сенин деп койсо, бул эч кандай жаман эмес, бул кайра жакшы. Бүгүн ошондой, кой, эчтеке эме, ал сеники эмес, сен ага эмне тийишең бар эле деп жүрүп, бүгүн эмне кылып алдык, кыздарыбызды колдон чыгарып алдык. Карасаң, ГАИни деле уруп аткан, милицияны деле уруп аткан. Биз ушул нерсени кече эле бир союз мезгилинде чоңойгон адамдарбыз. Бир ГАИге же милицияга кол көтөрүп, бир аяктагы бир дезертир, бир алкаш, кайсы бир эң бир четки, бир акмак кылыш керек эле ошол жумуштучу. Эмне бул, жаманбы, жакшыбы, ал мамлекет коопсуздугун же тынчтыгын камсыздап аткан кызматкерлер да алар. Алар деле келип алып туруп, сага бөөдө асылып, бир мыйзамды бузуп, бирдемке кылып жибербейт. Ал кайсы бир жерде келип туруп, сен ушуну туура эмес кылып атасың деген сөздү гана айтышы мүмкүн. Ал мезгилде кайтарым кылып туруп не кылып атышат? Биздин кыздарыбыз колун түрүп, бутун түрүп киришип атышат. Бул деген сөз эмне дегенде, мына ошол кой, жөн кой деп жүрүп эмне кылдык? Биз ошол деңгээлге кыздарыбызды жаман деңгээлге көтөрүп алдык. Мына ошондуктан мен ойлойт элем, бул адеп десе эле баардыгы эле адептин баардыгын камчыга такап, анан тыюу десе эле баардыгын алып келип эле баардыгы автомат кармап келип тыя тургандай. Жок, андай эмес. Кыргыздыкы, кыргызда айткандай эле, угум сага айтам, уулум сен ук, керегим сага айтам, келиним сен ук деген ушул сөз баарыбызга тиешелүү. Биз айтып аткан мезгилде баарына тиешелүү кылып айтабыз. Баарысына жакшы болсун деп айтабыз. Баарысы пайда көрсүн деп айтабыз. Баарысы бактылуу болсун деп айтабыз. Эч ким ыйламасын деп айтабыз. Эч ким эртең күнү аттиң дебесин деп айтабыз. Баардыгы жакшылыкты көрүп, бул дүйнөнүн да каракатын, акыреттин да каракатын татып калсын деп айтабыз. Башка эч кандай биздин максатыбыз жок. Башка бирөөгө айтып койгондук үчүн сен мага айттым эле, сен төлөбөй койдуң дегенге биздин акыбыз жок. Биз айтабыз Кудай үчүн. Кудай үчүн угуп койсоң, өзүң пайданы көрөсүң. Эгер укпай койдуңбу, зыянын эртең өзүң тартасың. Бирок ошол мезгилде зыянды бизге кошо алып келесиң. Эмне үчүн дегенде, сен биздин коомду бузуп атасың. Биз бир үйдө жашайбыз. Биз кичинекей үйдө жашайбыз болгон учурда дагы. Биз кичинекей гана элбиз. Тетияктан бакырганың бүгүн жерде угулуп калат. Тетигиде жасаганың бүгүн жерде көрүнүп калат. Мына ошондуктан биз айтабыз, келгиле туугандарым. Кудай Таалам бизге жакшы жер берди, жакшы эл берди, жакшы дин берди, жакшы тил берди. Анда мына ушул нерсенин баардыгын жакшылыкка иштетелик. Келиң, колго бириктелик. Ынтымакта бололук. Мына ошол аба баарыбызга жетет, ошол суу баарыбызга жетет, ошол ырыскы баарыбызга жетет. Эч кимге эч нерсе талаш эмес. Талашкандар дүйнө корулор, талаша берсин алар тиякта. Бирок адамдар үчүн жашоо бар го. Эмне үчүн биз бузушубуз керек? Эмне үчүн анын боёгун өзгөртүшүбүз керек? Жок, адамдардагы жашоо боёгу Кудай Таала кандай каалап, ыраа көргөн болсо ошондой сакталып кала бериш керек. Адамдар ырахатты сезиш керек. Адамдар бакытты сезиш керек. Адамдар бул дүйнөдөгү болгон жакшылыктарды сезип, туюп жашап өтүш керек. Керейли кечкеле 2 сындырым оокат деп, нан деп, жашоо деп, тирилик деп, керейли кечкеле жер казып, жок. Эң кымбат нерсе адамдар ортосундагы болгон адеп, ахлак менен мамиле. Адамдардын жашоосун кооздогон, адамдардын ортосундагы болгон мамиле көпүрөсүн бекемдеп турган нерсе бул эмне дегенде, мына ошол биз айтып аткан кыздарыбыздагы, балдарыбыздагы болгон эмне биздин жакшы берген адеп ахлагыбыз. Аларга болгон көркөм жүрүм турумубуз, аларга болгон инсандык
баалуулуктарды ичине камтыган мамиле, мына ушул нерсе биздин чөйрөбүздү кооз кылган, жакшы боек сүрткөн нерселер ушулар. Азыр сизди угуп отуруп менде бир ой пайда болуп кетти да. Бул маселе, бул көйгөй адептүү болуп кыздарыбыз чоңоюп жатабы же башка тарапта өнүгүп жатабы кыздарыбыз, ошол туурасында бир ой келип кетти. Мамлекеттик деңгээлде бул нерсени колго алышыбыз керек да. Мамлекеттик деңгээлде болгондо сиз жаңы эле айтып өттүңүз, ошо психологиясы кыздардыкы такыр башкачараак болот. Менин оюмда балким мектеп сабактарына ушу кыздарга жана уулдарга өзүнчө арналган психолог мугалимдерге милдеттүү түрдө сабактар өтүлсө кандай болот эле, ата энелерге жардам болот беле дейм да. Оюңуз кандай? Бүгүнкү күндө биз жөнөкөй кыргыз тили мугалим таппай атпайбызбы? Адистер жеткиликсиз демек. Адистер жетишпейт. Ал нерсени республика боюнча аны адамдардагы табият боюнча сакталуу. Ал бар, Кудайга шүгүр. Азырга чейин жок дегенде Кыргызстанда биз толук жоготуп кала элекпиз. Жоготуп баштадык, бирок толук жоготуп кала элекпиз да. Азыр мүмкүнчүлүк бар. Эң жакшысы эмне дегенде, эң жакшысы эки бөлүп эле коюш керек, бүттү. Маселе өзүнөн өзү чечилет. Психологдун да кереги жок. Эң жакшы. Психологдун да кереги жок. Эгерде балким динибиз менен жашай турган болсок, эч нерседен биз камтама болбойт элек, устаз. Урматтуу угармандар, Насихат радиосунун жана Марва телеканалынын көрүүчүлөрү, убактыбыз тилекке каршы аягына келип жетти. Биздин темабыз сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Бардыгыңыздарга жакшы кеч каалайбыз. Бакыт Ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борбору жаштарды үй бүлөгө даярдоо менен алек болуп келет. Баарыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз. Саламатта калыңыздар. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.